Советтер Союзуна учурунда мүчө болгон мамлекеттерде бүгүн өзгөчө күн. 9 май улуу жеңиш күнү. Эфирде Жалал Абад областык мамлекеттик телерадио компаниясынын чыгармачыл жамааты тарабынан даярдалган жаңылыктардын майрамдык чыгарылышы. Саламатсыздарбы? Студияда Жамалбек Темирбаев. Алгач бүгүнкү жаңылыктардан кыскача таанышып алыңыздар. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков бүгүн өлбөс полк акциясына улуу ата мекендик согушта дайынсыз жоголгондордун тизмесинде катталган чоң атасы Жээнбек Пирназаровдун сүрөтүн көтөрүп чыкты. Майрам учурунда элдик кошундар менен биргеликте коомчулуктун коопсуздугун камсыздоодо милиция кызматкерлерине жүктөлдү. Каракөл шаары быйыл улуу жеңишти. Согуш ардагеринин катышуусуз өткөрүштү. Өздөрү жок болсо дагы бир туугандары бар, балдары бар, бала чакасы бар, неберелери бар бүгүнкү күндө. Бүгүн улуу жеңишке 73 жыл. Канчалаган көз жаштардын кайгы муңду тарыхына камтыган улуу жеңиш күнү Кыргызстандын бардык аймактарында жогорку деңгээлде белгиленди. Айрым район шаарларда согуш ардагерлеринин урматына атайын парадтар уюштурулса, көпчүлүк аймактарда өлбөс полк акциясы колго алынды. Бул улуу күн менен Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков кыргызстандыктарга куттуктоо жолдоду. Урматтуу мекендештер, ардактуу согуштун жана эмгектин ардагерлери, урматтуу жоокерлер, сержанттар, старшиналар жана прапорщиктер, офицерлер жана генералдар, урматтуу коноктор, сиздерди улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 73 жылдыгы менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Улуу жеңиш күнүн белгилеп жатып, мекенибизди душмандан коргоп, эң ырайымсыз жана күчтүү жоону жеңген, бүгүнкү тынчтыктын шартында жашоого жеткирген аталарыбыздын эрдигин даңазалайбыз. Мекен үчүн өз өмүрүн арнап, согушта курман болгондордун элесине таазим этип, алардын ар биринин ысымдарын эскеребиз. Арабызда жүргөн ардагерлерибизге чын дилибизден чыккан ыраазылык билдирип, алардын амандыгын тилейбиз. Кезегинде Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин улуу жеңиштин 73 жылдыгына байланыштуу Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековду жана Кыргызстандын бардык жарандарын куттуктаган телеграмма жолдогон. Ал куттуктоодо 9 май Россиянын жана Кыргызстандын эл үчүн ыйык майрам экендигин баса белгилеп, согуш таласында баатырдык менен салгылашкан, орукта кармандык менен эмгектенген, мекенибизге кең келечек тартылган аталарыбызга ар дайым урмат сый көрсөтүү баарыбыздын парзыбыз. Алардын өлбөс, өчпөс эрдиги орус-кыргыз стратегиялык өнөктөштүгүн жана союздаштыгын мындан ары чыңдоочу бекем пайдабал болуп кылымдар бою жашай беришине ишенем деп билдирген. Өзүнүн куттуктоосун Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев дагы жолдоду. Казакстандын өлкө башчысынын куттуктоосунда ушул күнү биз улуу ата мекендик согуштун айгышкан уруш салаларында жана эмгек майданында биздин эркиндигибиздин жана азаттыгыбыздын каармандык менен коргоп, биз үчүн жеңишти алып келгендерди эскеребиз. Карды согуш жылдарында сыналган жана чыңдалган биздин өлкөлөрүбүздүн элин достугу мындан ары карай бекемдөө, кан төгүлгөн согушта курман болгондорго жана бүгүн арабызда жүргөн баатырларыбызга көрсөткөн сый урматыбыз экендигине ишенем деп айтылган. Мындан сырткары башка өлкөлөрдүн өлкө башчылары жана элчиликтери куттуктоо жолдошкон. Ал эми кезегинде өз журтуна бакубат жашоо, стабилдүүлүк каалаган өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков бүгүн Бишкек шаарындагы улуу ата мекендик согуштун 73 жылдыгына арналган өлбөс полк акциясына катышты. Согуш таласында курман болгон, андан кайтып келип, бирок бүгүнкү жеңиш күнүн тоосу насип этпеген ардагерлердин портреттерин көтөргөн миңдеген жарандар Борбор калаадан өткөн өлбөс полк акциясына катышты. Алардын сап башында өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков дагы улуу ата мекендик согушта дайынсыз жоголгондордун тизмесинде катталган чоң атасы Жээнбек Пирназаровдун сүрөтүн көтөрүп чыкты. Бұл мен көтерген сүрет, бұл Пирназаров Жээнбек, мен чоң атам.
Бұл екі ұлы бір-бірлерден 3 соғысқа шыққан. Шоңа тауызданыз жоқ. Екі ұлы соғыстан жарадар болып келген. Алды Қызыл Ту орденіменен сыйланған, медалдармен сыйланышқан. Ана менен бүгін бұл ұлы майрам. Ушул күні жалпы қырғызстандықтарды ұлы жеңішменен құттықтаймын. Я поздравляю всех соотечественников с этой великой победой. Бұл улуу майрам республиканын бардык аймагында жогорку уюшкандыкта белгиленди. Ал эми элдин коопсуздугун камсыздоо үчүн Жалал Абад областык ички иштер башкармалыгы улуу жеңиштин 73 жылдыгына карата Таңзаардан каладагы эркиндик аянтына горизонттук саптык жүрүш өткөрдү. Аталган салтанатта областык ички иштер башкармалыгынын башчысы милиция кызматкерлерин улуу жеңиш күнү менен куттуктап, майрам учурунда элдик кошундар менен биргеликте коомчулуктун коопсуздугун камсыздоо милиция кызматкерлеринин башкы максаты экендигин баса белгилеп өттү. Эскерте кетсек, бул күнү область боюнча 1300дөн ашуун милиция кызматкерлери күчөтүлгөн таризде иштешет. Бүгүнкү күндө жер-жерлердеги иш-чаралардын эң негизги биздин милдет бүгүн коопсуздукту карап, ушул майрамды жакшы өткөрүш. Учурдан пайдаланып, мен улуу атамекендик согуштун ардагерлерин, тылдын катышуучуларын, Жалал Абад областык ички иштер башкармалыгынын атынан, өзүмдүн атымдан чын жүрөктөн куттуктаймын. Улуу жеңиштин 73 жылдыгына Жалал Абад шаарында өчпөс полк акциясы орун алды. Акцияга областык шаардык мекемелерден жогорку жана орто окуу жайлардын эмгек жамааты менен студенттери, шаар калкы жүрүшкө 3 багыт менен чыгып, жеңиш сейил багына топтолду. Кененирээк кийинки материалда. Каза болгон улуу атамекендик согуштун катышуучуларынын портреттерин көтөргөн элдердин биринчи тобу Байел базарынан, экинчи топ Эркиндик аянтынан Ленин көчөсү аркылуу Жеңиш паркына чейин жөө жүрүшкө чыгышса, үчүнчү топтогу спортчулар Советтер Союзунун баатыры Тукубай Тайгараевдин айкелинен баштап чуркап келишти. Бул жылы орус диаспорасы да жеңиш майрамына өзгөчө даярдык менен чыгып, курман болгон аталарды эскеришти. Первый раз организовываем акцию. Биз өлбөс полк акциясын биринчи жолу уюштуруп жатабыз. Эми бул акцияны уюштуруунун негизги максаты келечекте жаш жеткинчектер, балдарыбыз өз тарыхын эстен чыгарбасын деген максатта. Жана алар ар дайым улуу атамекендик согуштун катышуучуларын жасаган эрдигин эстеп, аларга көзү өтүп кетсе да таазим кылынуунутта калтырбаса деген тилек менен өткөрүп жатабыз. Өзүңүздөргө маалым болгондой тарыхы жок эл болбойт. Ал эми басып өткөн тарыхын так билген мамлекеттин келечеги ар дайым кең болушуна шек жок. Экинчи рет колго алынып жаткан өлбөс полк жүрүшүнүн катышуучулары улуу атамекендик согуштан кайтпай калган жоокерлерге арналган эстеликке гүл чамбарларды коюшту. Андан соң расмий бөлүк орун алып, кан майданда жеңиш жана тынчтык үчүн күрөшкөн аталардын эрдиги даңкталды. Жалал Абадтагы өткөрүлгөн жеңиш майрамына Кыргыз Республикасынын транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов баштаган жетекчилердин куттуктоо сөздөрү айтылды. Урматтуу улуу атамекендик согуштун жана ооруктун ардагерлери, урматтуу мекендештер, баардыгыңыздарды Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн атынан 9 май улуу атамекендик согуштун жеңишинин 73 жылдык майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Учурда биздин аймакта 62 улуу атамекендик согуштун катышуучулары жана 90 ооруктун эмгекчилери өмүр сүрүүдө. Кымбаттуу кадырман ардагерлер, кандуу апат согушта сиздер өз өмүрүңүздөрдү аябай жергебизге кол салган душмандар менен аеосуз кармашып күрөштүңүздөр. Өз мезгилинде мекенди коргоого Жалал Абад шаарынан 10 миңден ашуун киши фронтко жөнөп кеткен. Алардын 5024-ü кайтып келсе, 4976-сы кайтпай калган. Азыркы тапта шаарда 7 согуш ардагери бар. Андан сырткары концлагерде туткун болушкан 2, орукта каармандык көрсөтүп, жеңишке эмгеги менен салым кошушкан 8 ардагерлер катарда. Өкүнүчтүүсү убакыт өткөн сайын алардын катары суюлуп баратканы. Ал эми улуу атамекендик согуш ардагерлеринин тилегени тынчтык. После войны
Биз согуш аяктап жеңишке жетишкен соң кан майданда курман болгондор үчүн да тынымсыз эмгектендик. Тер төгүп, ак мээнеттин арты менен ийгиликтерге жетиштик. Ал эле эмес, мен өзү канча жылдардан бери бронхит оорусу менен ооруйм. Бирок мен дени сак жашоо үчүн ар дайым күрөшүп келем. Азыр Кудайга шүгүр. Андыктан азыркы жаштарга айтарым, силер да ар дайым дени сак жашоо үчүн күрөшкүлө. Аталардын эрдигин сактап калууда өчпөс полктун орду чоң. Мында каза болгон согуш ардагерлеринин сүрөттөрүн көтөрүп чыккандар арбын. Бул көрүнүштүн арты менен каза болгондордун жасаган эрдиги түбөлүккө сакталат. Бул менин кайнатам. Согушта 7 жыл жүргөн. 7 жыл жүрүп, 2 жыл дагы ошол жерде служба кылып, анан келип 17 балалуу болгон да. Бүгүн биз сыймыктануу менен ушул сүрөттү көтөрүп, чоң атабызды эскерип, ушинтип майрамдап келип калдык. 9 май жеңиш күнүнө арналган иш-чара андан ары маданий саамалык менен коштолду. Ошондой эле шаардагы ардагерлерге сый тамак уюштурулду. Улуу жеңишке 73 жыл. Бул сөздү айтуу оңой болгону менен, мына ушул жаркын жашоону алып келүү оңойго турган эмес. Анткени согуш талаасында канчалаган эр азаматтар тынчтык үчүн күрөшүп курман болгон. Андыктан аларды эскерүү биздин милдетибиз. Эч ким, эч нерсе эч качан унутулбайт. Алина Адилбек кызы, Тыныч Доолдаев, Жалал-Абад шаары. Өкмөттүн Жалал Абад областындагы өкүлү Кыянбек Сатыбалдиев областагы согуш ардагерлеринен кабар алды. Жергебизге жеңиш алып келген жеңиш ээлерине материалдык жана моралдык жардам берилди. Ал эми келген конокторго согуш ээлери ак баталарын беришти. 17 жашында согушка аттанган Абжапар ата өз мекенине жеңиш менен кайтып келди. Жалындай жашты курагында душмандары менен салгылашууда өз жанын аяган жок. Бирок ошол апатта атасынан айрылган. Анткени согушка ата бала аттанган эле. Арадан көп убакыт өтсө да кан майдандагы күндөр азырда көз алдында. Согуш таласындагы ырдаган ырларын азырда каңылдап ырдап калат. Выходила наверх Катюша, песни пой заводила. Жергебизге жеңиш алып келгендер учурда бактылуу карылыктын күнүн кечирип жаткан чагы. Алардын бири 93 жаштагы Мама Салата. Ардагер атанын учурда 10 баласы, 40тан ашын небереси, 30га чукул чебереси бар. Согуш ардагери азырда балдары менен тең тайлаша кыймылдап, ден соолугу мыкты. Согушка салган атада абдан кыйынчылык болгон. Элде да кыйынчылык болуп, аскерде да кыйынчылык болуп, аска калып, кет калып жүрүп, көп кыйынчылыктарды тарттык. Атам ушу сыртта неберелер менен каралашып чыдабай кетет. Ушу аны ала коюп, буну ала коюп кыймылдап турат. Кыймылдап турсам өзүм ден соолугума жакшы деп эки жака кыймылдап турат. Бүгүнкү күндө Жалал-Абад областында 62 согуштун катышуучусу, тылда иштеген 90 ардагер бар. Аларга жыл сайын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кабар алып, моралдык, материалдык жактан жардам көрсөтүп келишет. Салтка айланган жөрөлгө быйылкы жылда колго алынып, облус башчысы баштаган жетекчилер ардагерлердин үйүнө баш багышты. Сузак менен Жалал-Абад шаарында ардагерлер менен өзүм дагы акимерлер менен чогуу айланып, алардын жашоо турмушу менен, алардын ден соолугу менен, үй бүлөлөрү менен таанышып, өзүбүздүн көңүлүбүздү айтып, жакшы сөздөрүбүздү айтып, алар өзлөрүнүн батасын берип, ушундай бизде ушундай иш-чаралар түзүлдү. Бул кишилер биз үчүн өмүрүн, өзлөрүнүн келечегин, ден соолугун бардыгын берип келишкен. Белгилей кетсек, Сузак районунда бүгүнкү күндө 12 согуштун катышуучусу бар. Ал эми тылда эмгектенгендер 32. Өкүнүчтүүсү алардын катары жылдан жылга азайып бара жатканы. Диана Райымжанова, Баяман Тургуналиев, Сузак району. Жеңиш майрамын белгилөө митинги Сузак районунда да болуп өттү. Мында 2000ден ашуун жарандар жөө жүрүшкө чыгышты. Чакан парадда согуш талаасына барып кайтпай калган ардагерлердин сүрөттөрү Өлбөс полк акциясында даңазаланды. Мында сырткары өчпөс отко гүл чамбарлар коюлуп, баатырлар эскерилди. Элесине Куран түшүрүлдү. Улуу жеңиштин 73 жылдыгына арналган эскерүү митинги алгач өчпөс отко гүл чамбар коюу менен башталды. Андан соң баатырларды 1 мүнөттүк эскерүү орун алды.
Согуш таласында калып дүйнө салган ардагерлердин урматына Куран окулду, бата кылынды. Улуу жеңишти даңазалаган дагы бир көрүнүш бул өлбөс полк жүрүшү. Мында жеңиш тартуулап, бирок тилекке каршы учурда көзү өтүп кеткен согуш ардагерлеринин, аны менен катар ошол кандуу майданда курман болгон жоокерлердин сүрөттөрүн көтөргөн 2000ге чукул жарандар Жалал-Абад шаарынын кире беришинен баштап, Сузак районунун Борбордук эс алуу багына чейин жөө жүрүш жасады. Катышуучулардын басымдуу бөлүгү бийиктикке көтөрө кармаган сүрөттөрүнө сыймык артып, баатырлардын урпактары экендигине кубанып жатышты. Жаркыраган турмушта алып келген аксакалдар ушулар кан жанын берип согуш убагында жүрүшкөн. Ошон үчүн мен буну сыймыктануу менен көтөрүп кетип атам. Фашисттик баскынчылардын үстүнөн болгон жеңиш майрамы ар бир 4-чү кыргыз жаранынын катышуусу менен келген. Сузак районунан 19300 жоокер согуш талаасына жөнөтүлүп, 13600 гана өз мекендерине кайтып келген. Жыл өткөн сайын ардагерлердин саны кескин кыскарып баратат. Алардын дүйнө салышы менен бүтүндөй бир тагдыр, тарых кошо жок болууда. Бул албетте өкүнүчтүү. Бирок жаштар өткөндү унутпай, ата-бабалардын эрдиктерин эскерип, алар салган чыйырды ишенимдүү улантууга тийиш. Эми өзүңүздөр билесиздер, ошол мезгилде согуштун учурунда бул жакта тылдагылар деле болгон, бар тапкан тамагы менен зорго жашаган. Ал эми согуш мезгилиндегилер болсо, ал жерде деле кыйналып жашаган. Ошон үчүн бир сый-урмат көрсөтүп, бүгүнкү күнү ошол сиздер жасаган эрдиктердин негизинде, сиздер мекениңизди коргогонуңуз негизинде ушундай дасторконубузда болот, тамактарыбыз бар деген ыза сыйды көрсөтүү биздин урпактардын милдети деп ойлойм. Бул аккан көз жаштардын артынан улуу жеңиш жаралган. Абжапар ата согуш талаасына 17 жашында барган. Душмандар менен тайлаша жатып, ачкалыктын каарын сезген эмес. Ал үчүн башкысы эртерээк каршы тарапты жегип артта калган ата-энесин көрүү болгон. Бирок ал да абышкага буйрган эмес. Үйгө келип мен тосуп алган эч ким болбоду. Апам бар эле бул киши өлүп калыптыр. Кайтып калыптыр. Эки укам бар. Бири 3-чүдө окуйт экен, бири биринчиге бар эле экен. Бул эки бала да үй кулдан турат. Сузакта 12 орук ардагеринин арасында Абдырайым ата да бар. Бир кезде өздөрү жараткан жеңиштин жыргал заманында өтүп жаткан салтанатка катышып, согуштун запкысын эч бир жаран көрбөс экен деп тилек кылды. Бизди көргөндө көрбөсүн. Ошо күндөр кайта келбесин. Андай күндөрдү эч адам баласына салбасын. Тынч болсун, ушу заманыбызда жакшына болуп, иштеп, жеп, ойноп, күлүп жүрөргүлө балдарым. Сузак районунун тургундары баатырлары менен сыймыктанат. Анткени бул аймакта эки Советтер Союзунун баатыры Токобай Тайгараев жана Василий Крюкин чыккан. Алардын эмгеги эскерилип, бүгүнкү парадта эрдиктери айтылды. Эстеликтерине гүл чанбарлар коюлуп, таазим кылынды. Улуу согуштун апатында өзүнүн ушу элин, жерин коргоо үчүн биздин жердешибиз Токобай Тайгараев эрди көрсөткөн. Ачык асманды, кең келечекти урпактардан урпактарга мурас калтыруу үчүн бүтүндөй өмүрүн согуш талаасына арнаган биздин баатырларыбыздын ысымы түбөлүк алтын тамгалар менен тарых барактарында сакталып кала бермекчи. Аларды тарых барактарынан эч ким эч качан жокко чыгара албайт. Жеңиш жаратуучулары, сиздерге түбөлүк таазим. Лида Закамчыбекова, Манас Назаров, Сузак району. Базар Коргон районунда улуу жеңиштин 73 жылдык майрамы жогорку деңгээлде белгиленди. Салтанатка жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, согуштун ардагерлери жана жергиликтүү тургундар катышты. Бул жылы Базар Коргондуктар өлбөс полктун жүрүшүн жасашты. Кененирээк Зарина Жапар кызынын материалында. Алгач майрамдык иш-чара согуштун ардагерлери УАЗ үлгүсүндөгү автоунаалардын коштоосунда аянтка багыт алуу менен башталды. Андан соң бардык катышуучулар курман болгондорго тургузулган эстеликке гүл чамбарларды коюшуп, улуу ата мекендик согушта курман болгондорду эскеришти. Согуштун каары, азап тозогу канчалык оор кайгылуу болгондугу 73 жылдан бери айрыкча улуу жеңиш күнү эске түшөт. Аны менен катар дал ушул күнү согуш ардагерлеринин эл үчүн жасаган эрдиги жерлерде эскерилип, улуу жеңиш күн салтанаттуу белгиленип келет. Базар Коргон районунда уюштурулган иш-чарага келген ардагерлердин бири 103 жаштагы Жоробай Ашуров. Ал согуш майданында көптөгөн кыйынчылыктарды башынан өткөрүп, эл журту үчүн өз жанын аябай душмандар менен салгылашкан. Каарманыбыз мындан ары андай күндөр эч качан болбойт
болбосун дейт. Бүгүнкү уюштурулган майрам жакшы өткөрүлүп жатат. Бизди сыйлаган кыргыз элиме чоң ыраазычылык билдирем. Ошону менен бирге биздин көргөн күнүбүздү эч ким көрбөсүн. Заманыбыз тынч болуп, элибиз амандыкта, тынчтыкта өмүр сүрүшсүн. Быйылкы жылда аталган районда өлбөс полк жөө жүрүш акциясы колго алынды. Анда тилекке каршы бүгүнкү күндө жеңиш майрамын тосуу насип этпеген ардагерлердин үй бүлөлөрү ата чоң аталарынын сүрөттөрүн көтөрүшүп, өлбөс полктун жүрүшүн жасашты. Азыркы тапта райондо 12 согуштун ардагери, 10 тылда эмгектенгендер бакубат жашоо кечирип, кадырлуу каарылыктан дорун сүрүп келишет. Бир гана катышуучулар бүгүнкү күнгө келген эмес, ушул убакка чейин уже көз жумуп өтүп кеткендерди дагы эстеш үчүн атайын өлбөс полкту уюштуруп, ушула портреттер менен чыгышып, бардыгы бүгүн бир иш-чара түзүлдү. Майрамдык салтанатка келген конокторго жаш жеткинчектер тарабынан ыр бийлер тартууланды. Ошону менен бирге жергиликтүү өнөрпоздор согуш талаасында болгон окуяларда сахналаштырылган көрүнүш аркылуу аткарышты. Бүгүнкү жеңиш күнү майрамдоо аябай сонун болду. Театрлаштырылган көрсөтүүлөр көрсөтүлдү. Согуш деген кейишпи, жеңиш деген бейишпи? Куруп кетсин кейишиң, куттуу болсун бейишиң демексимин. Улуу ата мекендик согушта канчалаган кыргыз баатырлары душмандардын огуна учкан. Мындан уламаларды эскерип туруп, ар бир кыргыз жаранынын милдети. Ал эми Базаркоргон районунда дал ушул согушка 4419 адам катышкан. Алардын 3000ден ашууну өз мекенине кайтып келген. Зарина Жапар кызы, Бекмат Алишер уулу, Базаркоргон району. Улуу жеңиштин 73 жылдык майрамын Акбактанын кени аталган Нокен районунун эли да жаркын манайда тосуп алышты. Аймакта калган 6 согуш ардагеринин катышуусу менен жүрүшкө чыгышып, анан концерттик программага ортоктош болушту. Райондогу майрамдык салтанаттын жүрүшүнөн биздин чыгармачыл топта күбө болуп келген. Райондук мамлекеттик администрациясынын алдында майрамдык маанай менен жыйылган эл. Колдоруна сүрөт көтөрүшкөн согушта кайтыш болгон ардагерлердин жакындары. Алардын катарында Нокен районунун тургуну Зайырбек Каримов да бар. Айтымында бул сүрөттөгү Иманберди Керимбердиев атасынын бир тууган агасы болгон. Ал 1939-жылы аскерге аттанып, андан ары согуш талаасына жөнөтүлгөн боюнча ушул күнгө чейин дайынсыз. 9-майга атайын агамдын сүрөтүн көтөрүп, өзү көрбөсө дагы, өзү ушул жерлерде басканы насип кылбаса дагы, мен өзүм көтөрүп чыгып, сыймыктануу менен көтөрүп жүрөм да. Нокен району боюнча жалпы 6247 жоокер согушка аттанышкан. Тилекке каршы алардын бүгүнкү күндө 6 гана калды. Жеңиштин улуу күнүн сезип, талайы алган жаракатынан улам көз жумушту. Ал эми көпчүлүгү қан майданда окко учуп жок болушту. Тирүү өлгөн ардагерлер болсо эл үчүн күжүрмөн иштеп, мамлекеттин алдыга жылуусуна дагы салым кошушту. 42-жыл аскерге кетсем, 50-жылга чейин кызмат өтөдүм. Соғышқа толық қатыштым. Соғыштан кейін дағы мына соғыштан кейін 50-ші жылдағынан кейін бар армиядан қайттым. Армиядан қайтып келгеннен кейін колхозда иштедим. Соғыш талаасына аттанған ар бир жоокер ошол учурда көкүрөгүнө курал жарактарын тагынып жүрүштү. Ажал менен алышышты. Кулак жарган октун үнү, замбиректердин тарсылдаганы алар ар бир күндү мына ушундай окуялар менен коштоду. Биздин бүгүнкү бейпил жашоону, эркин өлкөнү биздин согуштун улуу ардагерлери алып келишти. Алардын эрдиктери эч качан элдин эсинен чыкпайт. Ырас, канжуттанган кызыл тала, кара түтүнгө жамынган майдандар ардагерлердин бүгүнкү күндө эсинде сакталуу. Алардын ар бири өлкөдө эч качан согуш болбосун деген тилекти айтышат. Душмандын мизин кайтарган эрктүү аталарыбызга күн сайын сый-урмат көрсөтүлсө да аздык кылат. Жалпы эл журту бүгүнкү 9-май улуу ата мекендик согуштун 73 жылдык майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жалпы мамлекетибизде, элибизде тынчтык болсун, жакшылыктар болсун, ийгиликтер болсун. 9-май улуу жеңиш майрамы. Канчалаган өмүрлөр кыйылды, көз жаштар акты, алардын эрдиктери түбөлүккө сакталды. Жеңиш күнү тынчтыкка жол ачылды. Нара Жапарова, Уларбек Мурзабеков, Нокен району. Ала Бука районундагы жеңиш майрамына өзгөчө даярдык көрүлгөн. Майрам таң эрте менен шаң менен башталды. Кененирээк аймактык кабарчыбыз баяндайт.
Райондун борборундағы салтанат өлбөс полктун жүрүшү менен башталды. Согушкерлердин сүрөттөрү жүрүштөгүлөрдүн колунда бийик көтөрүлгөн. Түбөлүк оттун жанында ардагерлерди эскерип, Куран окулуп, эстеликке гүл чамбарлар коюлду. Алаука жергесинде улуу жеңиш майрамы 73 жолу белгиленип жатат. 73 жолу белгиленгенде биринчи 1945 жылдан башталсак, канча жүздөгөн адамдар ушул жерде чоң салтанат менен тосуп алган болчу. Азыр көргүлө убакыт өтөр экен, азыраак ата мекен согушунун катышчылары жана оруктагы эмгекчилер азыраак калды. Алар азыраак калган менен мына жергебизде алардын урпактары келип ушундай өздөрүнүн майрамдык маанайын өткөрүп атат. Бул жөн эле майрам эмес, элдик майрам. Алабука районунан 3421 адам улуу ата мекендик согушка барып, эли жерибизди фашисттик баскынчылардан коргогон болсо, алардын ичинен 1116 адам жерибизге жеңиш менен кайтып келген. Ал эми 2105 адам өз өмүрүн мекен үчүн берип, согуш талаасында курман болгон. Учурда Алабука району боюнча 4 ардагер калды. Буларга бүгүн өзгөчө сый көрсөтүлдү. Негизи бүгүнкү күндө 4 ардагерлерибиз бар. Алардын ден соолуктары, күч кубаты, даремети абдан жакшы. Бүгүн үчөө келип катышты жана тылда эмгектенген ардагерлерибиз да бүгүнкү салтанатка катышып берди. Негизинен аталарыбыздын мындан ары да камкордугун сөзсүз колго алабыз. Кылым узак жашашына тилеп кетерлик. Райондогу 4 ардагерге арналып жогорку кеңештин депутаты Азиз Турсунбаевден, өкмөттүн областагы өкүлүнүн аппаратынан жана Алабука райондук администрациясынан акчалай жардам берилди. Салтанатты Алабука аймагында жайгашкан аскер бөлүгүнүн жоокерлери шаңдуу марш менен аскердик жүрүштү баштап беришти. Бул аскер бөлүгүнүн жоокерлери мыкты аскердик даярдыктан өтүү менен мекен чегинде элибиздин бейпил турмушун камсыз кылып жатышканын көрсөтүштү. Аталган аскер бөлүк заманбап техникалар менен жабдылган. Batıştan soğuşutun geçmedi. Atalar törelerek biz için kala verdi tan kaldığında, kala verdi tan kaldığında tepseri. Улуу ата мекендик согуштун ардагерлерине Алабука айыл аймагынын башчысы бир ат. Ал эми 1 май айыл аймагында да өз ардагерине ат мингизишсе, калган айыл аймагында акчалай жардамдарды көрсөтүштү. Мындай сыйлар үчүн ардагерлер чексиз ыраазы. Басып өткөн жолдорун айтып, толкунданышып жатышты. Сыйлап, ушул 9 май майрамына чогултуп, кабаралтып тургандан 1000 марта рахмат. Согуштун 4 ардагери калды. Өзү 1 январга 6 болуп, экөө кайтыш болуп атып 4 калды. Мына ошо 4-өөнө барып, бардыгына көңүл буруп, кече жакында поштонун башчысы болуп, biz özümüz Sartaraz İsmail Orozbay denge bir tay verdik. 15 milyon akça verildi. Ardagellerge, şu soğuşun veteranlarına. Bu özü bir yılkı bizden prezidentimizden ardagellerge livat jengildetүүnü göğütü degen özünün sunuşu atkarılıp her bir şu soğuşun veteranlarına 15 milyon akça verildi. Улуу ата мекендик согуштагы элибизге жеңиш алып келген аталардын эрдиктерин элибиз унутпай тургандыгын, аталардын жаркын элестери дайым биз менен экендигин дагы бир ирет көрсөткөндүгүн мындагылар белгилешти. Тагайбек Акматов, Абдымомун Калбаев, Топчубек Ашыралы уулу, Алабука району. Мына ушундай эле улуу жеңиш майрамы Каракөл шаарында жогорку деңгээлде белгиленди. Анда салтанаттуу жүрүш болуп, согуш ардагерлеринин урпактарына жоокер тамагы берилди. Анткени учурда улуу жеңиштин 73 жылдыгын белгилөө аталган каалада бир да согуш ардагерине тилекке каршы насип этпеди. Согуш ардагерлеринин жаркын элесине арналган салтанаттын жүрүшүнөн Диана Райымжанова айтып берет.
Улуу жеңишке быйыл туптура 73 жыл толду. Албетте, мекенибизге мына ушундай жаркыраган заманды алып келген кан майданында курман болгон аталарыбыз ар бир кыргызстандыктардын жүрөгүндө эч качан унутулбайт. Эч ким, эч нерсе эч качан унутулбайт. Каракөл шаарында улуу жеңиш майрамы кан майданда жан берип өз мекенине кайтпай калган аталарды эскерүү менен башталды. Ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү баштаган жетекчилер, согушта курман болгондордун жакындары жана шаар тургундары катышты. Майрамдык салтанат аскер бөлүгү баш болгон салтанаттуу жүрүш менен улантылды. Жүрүшкө шаардагы бардык мекеме ишканалар чыгышты. Алардын катарында колдоруна согушта эрдик көрсөткөн, чоң ата өз аталарынын сүрөттөрүн кармаган өлбөс полк да бар. Атабыз ошо 41-жылы кетип, 46-жылы келген экен. Ок тийип госпиталга Ленинградка кайра келип, ошо жамбашынын бир жак башын жулуп кеткен экен. Ошондо үйгө келбестен кайрылып, андан ары ушул Берлинге кичине гана жетпей калгам деп айтат да. 9 май биз үчүн өтө ыйык, анан кийин майрам, себеп дегенде атабыз аман эсен келди, эл журтуна келди. Атабыз келгенден кийин биз бул жарык дүйнөгө келдик. Бул кишилердин аты эч качан өчпөйт. Тарыхка чоң, кыргыздын тарыхына, өзүнүн шаарына чоң из калтырган чоң инсан. Улуу ата мекендик жеңиштин 73 жылдыгын утурлай аскердик чатырлар тегилип, согуш ардагерлеринин жакындарына жоокер тамагы берилди. Биздин катышуучулар үй бүлөлөрүнүн өздөрү жок болсо дагы бир туугандары бар, балдары бар, бала чакасы бар, неберелери бар бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө мына мэрия тараптан социалдык жактан жардамдарды берип атабыз, социалдык жактан. Квартира маселеси бар, же ар кандай материальный помощь келишет, материальный помощька жардам келип сурап келишет. Бүт жактан мындай социалдык жактан көп жардамдарды беребиз. Анан бүгүнкү күндө мына отурган аксакалдар, бүгүнкү катышкан аксакалдардын, энелердин бардыгы эле ошолордун урпактары. Бул жылы жеңиш майрамын 90 жаштын кырын ашкан. Оруктун катышуучусу Айша апа ден соолугуна байланыштуу борбордук аянтка келүүгө чамасы болбоду. Ал согуш жылдары балалыктын бактылуу доорун сүрүү учурунда 10 жашынан баштап тылда эмгектенип, ушул улуу жеңиштин келишине салымы кошкондугу талассыз. Апанын 40 жаштыгы аптаптуу талаада айдоо аянттарында өрөнсейип, колдо орогоруп өттү. Массой бүт элдин бардыгын мобилизацияга алды. Анан иштетип туруп, анан жарактууларыбызды терип алып, орогордук. Анан кийин жанагы жерден ошу эгилген эгиндерди отодук. Ал мезгилдерде трактор деген жок болчу, комбайн деген жок болчу. Колдо орот элек, колдо күрөктөйт элек, анан жанагы кош деп эки өгүздүн башын бириктирип алып туруп кош айдайт эле. Ошо мезгилде ушу өгүздөрдүн башын жетелечүбүз. Az жерден өгүздүн астында калып берип калган күндөрүбүз да болгон. Расмий маалыматтар боюнча кан майданга Кыргызстандан 360 миңден ашуун жаран аттанган. Ал эми Каракөл шаарынан 98 жаран барган. Өкүнүчтүүсү учурда Каракөл шаарында бир да согуш ардагери калбагандыгы. Диана Райымжанова, Байман Тургуналиев, Каракөл шаары. Кыргызстандык жоокерлер согуштун биринчи күндөн эле фашисттик баскынчылар менен батырларча кармашкан. СССРдин чегинде Брест чебин коргоо улуу ата мекендик согуштун тарыхында маанилүү күндөрдөн болгону талассыз. Мына ушул согуш апатында Таш көмүр шаарынан 500дөн ашуун жаран тирүү кайтып келген. Бирок азыркы күндө алардын бирөө гана калган. Кан жыттанган согуш талаасы, эли жери үчүн жан аябаган жоокерлер, окко учкан өмүрлөр, эненин көз жашы, баланын кусалыгы, кайгыга салган кан майданы, аты жаман угулган согуш жылдарында баштан өткөн өмүрлөр, тарых барактарында кара тамгалар менен сакталып калды. Таш көмүр шаарында учурда апаат күндөрдү баштан өткөргөн бир гана согуштун ардагери калган. Мен башымы кече үзүп калды, үзүп калды. Анан кийин колум экипчү. Бул колум жараксыз болуп калды, автоматта мына булар кан агып атты.
Бул күнү шаар жетекчилиги согуш ардагерлеринен кабар алып, бүгүнкү бейпил жашоону татуулаган эрдигине дагы бир ирет ыраазычылык айтышты. Жаркын жашоонун түптөлүшү, бейпил турмуш Асанбай атадай эрдик жасаган аталарыбыздын күжүрмөн күрөшүнүн натыйжасында түптөлдү. Алардын эрдиктери эч качан элдин эсинен чыкпайт. Республикасынын президенти Жээнбеков Сооронбай Шариповичтин резервдик фондунан сизге мына 10 000 сом өлчөмүндө бир жолу берилүүчү акчалай майрамыңыз менен деп туруп берип атат. Ал эми согуш жылдарында канчалаган жоокерлер майданда жан беришти. Аял эркеги дебей мезгилдин оор сыноосун баштан өткөрүштү. Мекен үчүн тик туруп, душмандар менен салгылашкан жоокерлерге тылдын ардагерлери эбегейсиз салым кошту. 97 жаштын кырын ашкан Өрөзгүлене Таш көмүр шаарында калган жалгыз тылдын ардагери. Soğuşun atı üçün. Hiç жамандык болбосун, жакшылык болсун. İştegenimiz keçkeçeyin, tükkeçeyin. Mektepte. Aran keyim tükteyin yakınım. Çöp var mı, baya var mı, yüger var mı? Baltar beni tüngeçeyin işteybiz. Buğday aravuz. Anana şöndüp kayta jayımenen iştep gelip yazına maşak terebiz. Yazında nemek lavuz jana ota-otayбыз. Күн өшүтүп өткөн. Улуу атамекендик согушка Кыргызстандан 360 миңден ашуун адам аттанып, алардын ичинде 1000ге жакынын аялдар түзгөн. 160 миңден ашуун жоокер согушта курман болгон. Ал эми Таш көмүр шаарынан болсо жалпы 4120 жоокер согуш талаасына жиберилип, алардан 593-ü өз мекенине кайтып келген. Жыл сайын мамлекет тарабынан көңүл бөлүнүп, материалдык жардамдар көрсөтүлүп келет. Согуштун ардагерине жана тылдын катышуучусуна Кыргыз Республикасынын президентинин резервдик фондунан жана социалдык коргоо фондунан ардагерге 15 000 өлчөмүндө, тылдын катышуучусуна 10 000 сом өлчөмүндө, ал эми Таш көмүр шаардык мэриясынын атынан резервдик фонддон согуштун ардагерине 5 000 сом өлчөмүндө, ал эми тылдын катышуучусуна 3 000 сом өлчөмүндө жардам көрсөтүлүп турууда. Өкүнүштүүсү 1941 жылдан 45 жылга чейин ажал менен алышып, элин коргогон ардагерлер жыл өткөн сайын суюлуп барууда. Нара Жапарова, Бекмамат Алишер уулу, Таш көмүр шаары. Аксыр айынан улуу атамекендик согушка 3828 адам кеткен болсо, андан эли жерине аман келген 1951 жоокер болгон. Учурда райондо согуштун 6 жоокери калды. Алар жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн камкордугуна алынган. Авлеттин майыл аймагында улуу атамекендик согуштун 4 ардагери бар. Согушка бул айылдан 345 адам кеткен болсо, алардан 130 адам жеңиш менен кайтып келген. Азыр айрымдары баса албай да калды. Аларга согуштагы күндөрдү эстөө оор. Оразалиев Уманан Аксакал 1944 жылы согушка кетип, 1947 жылы кайтып келген. Жеңиш менен кирген Аксакалдын элине кылган эмгеги ат көтөргүз. Согуш күндөрүндө сапер болуп, согуштун эң оор жерлеринде болгон. Ал күндөрдү эстесе, азыр деле көзүнө жаш алат. 44-yıl ketkenbiz. 47-yıl geldim. Men bolğan jerim Voronezh'te oldum, Tambov'da oldum. Smolensk'de oldum. Germanya'da oldum. Kenigsberg şaharında. Президенттин камкордугуна алынган ардагерлерге жыл сайын бир жолу төлөнүүчү жөлөк пул да берилип турат. Бул эле ал каражатты Аксай районунун акими Масалбек Мырзамаматов алып барып тапшырып, алардын ал акыбалынан кабар алды. Президентибиз Жээнбеков Сооронбай Шариповичтин буйругу менен келди. 15 000 сом акча. Ошо менен куттуктап кол берди. Алып коюп президенттин атынан. Улуу атамекендик согуштун катышуучуларынан 6 абабыз калган. Мына бүгүнкү күнү атайын кыдырып үйлеріне барып кабар алып ден соолуктарынан ошо урматтуу президентибиз Жээнбеков Сооронбай Шариповичтин указына негиз белгиленген акча белектерин 15 000 сомдон баарына кыдырып берип келип атам. Ошондой эле мындан сырткары 24 тылыбек, 59
жесирлери бар согуш катышуучулардын. Аларга карата мына 9 май майрам күнү райондун борбору Кербен шаарында өлбөс өчпөс полк парадын өткөрөбүз. Ошондой эле түбөлүктүү отко гүл коюп, ошол жерде белгилеп эскерип, андан сырткары атайын сый тамактар райондук администрациянын атынан, айыл өкмөттөрүнүн шепке алган мекеме уюм жетекчилери тарабынан да белектерибиз бар, ошол күнү тапшырылат. Ал эми Жергетал айыл аймагында 2 ардагер жоокер бар. Айыл элинин жаштардын камкордугуна бөлөнгөн бул ардагерлердин баскан турганы али тың. Уул кыздарына ак баталарын беришип, биз көргөн апаат күндөрдү силер көрбөйлү деген ак тилектерин айтып отурушат. Бүгүн да мында жетекчилер келишип, белектерин тапшырышты. 2 ветераныбыз 12 тылдын катышуучусу азыр бизде катталып, аларга урмат сый тамактар уюштурулуп, даярдык көрүп атабыз. Ветерандарга 3000ден, тылайбектерге 1000 сомдон, анын ичинде согуштун жезирлери бар. Ошолор менен биргеликте чоң бир иш-чараны уюштуруу алдында турабыз. Учурда Аксы районунда Атамекендик согуштун 6 гана ардагери калды. Аларга канчалык сый көрсөтсө да аз. Анткени алар кан майданда окко төшүн тосуп, мекенди сактоо үчүн жанын аяган эмес. Ал эми бүгүнкү жеңиштин 73 жылдыгында аталган райондо да салтанаттуу азем менен белгиленди. Байгаздар Амкулов, Абдулмамын Калбаев, Топчубек Ашаралуулу, Аксы району. 9 май улуу жеңиш күнү. Бул жеңиш канчалаган адамдардын көз жашын, курмандыктардын арты менен келген жеңиш. Элдин эркин жашоосу, кең келечек үчүн жасалган эрдиктер. Курмандыктар эч качан эч кимдин эсинен чыкпайт. Биз үчүн бейпил жашоону белек кылган аталарыбызга түбөлүктүү таазим. Дагы бир жолу улуу жеңиш майрамыңыздар менен. Урматтуу теле көрүүчүлөр, жергебизде ар дайым тынчтык орносун.